Алла Таала Куранда момундарға кайрылып мындай дейт. Эй имандуулар, эй момундар, силер өзүңөр берген садакаңарды милдет кылуу менен жана ыза жеткирүү менен жок кылып албагыла деп Алла Таала момундарга кайрылат. Бул өтө оор аят тууганым. Бирөөгө садака бердиңиз, бирөөгө зекетиңиз бердиңиз, бирөөгө бир жакшы амал кылдыңыз. Ошол жакшылык амалыңызды, кылган садакаңызды Алла Таала эмне деп эскертет? Милдет кылуу менен, ошол берген адамга ыза жеткирүү менен жакшы амалыңдын соонун жокко чыгарып алба дейт. Соо азайып калат деген жок. Түп тамыр менен жокко чыгарып албагың дейт. Караңыз канчалык оор аят. Бирөөгө жакшылык кылдыңыз, садака бердиңиз, бирок артынан келип бир күн милдет кыла турган болсокчу, ошону тоодой болгон жакшы амалдын соону түп тамыр менен жок кылып саласың дейт Алла Таала. Жок эчтеке. Кыяматка келип, мен ушундай садака бергенмин, мен ушундай жакшылык кылганмын, канча кедей адамдан курсан той козгонмун, же мечит салганмын, же мындай кылганмын десең, Алла Таала анын эч нерсеси калган жок дейт экен.